Ош шаарында бир нече мектептерге караштуу муниципалдык жерге жеке ишкер тарабынан футбол аянтчасы курулган. Күндүзү окуучулар пайдаланса, кечкисин аянтчаны курган жеке ишкер ижарага берип, коммерциялык багытта пайдаланат. Мектеп администрациясы менен жеке ишкердин ортосунда дал ушундай ооз-эки келишим болгон. Август айынын башында башталды эле. Анан сентябрда башында футбольный полияны өзү пайдаланып атабыз. Ошондон бери окуучулар чыгып пайдаланып атат. Бирок футбольный полияны тегерегиндеги иштерибиз бүтө элек. Мектеп жетекчилери менен ишкердин ортосундагы кагаз түрүндө келишим жок экени маалым болду. Анткени мектеп директорлору демөөрчү табылганына сүйүнүп, анын документ иштерине көңүл бурушкан эмес. Учурда футбол аянтчалары курулуп бүтүп, окуучулар пайдаланып жатат. Бирок кечкисин ижарага бериле элек, ага курулушка тиешелүү уруксаат кагаздарынын жоктугу себеп болууда. Эч бир команда келип ижарага ойноп жаткан жок. Жана эртең менен 8ден сабак башталат, 8ден 6га чейин өзүбүздүн эле окуучулар футбол оюндарын ойноп жатат. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы ишкер тиешелүү уруксаат кагаздарын албай туруп курулушту баштаганын билдирди. Бул өз кезегинде мыйзам бузуучулукка жатат. Ага ылайык шаардагы Карл Маркс жана Киров мектеп гимназияларынын футболдук аянтчасын ижарага берип иштетүү токтотулган. Мындан ары окуучулар гана пайдаланат. Ал эми номер 22 Шарипов жана номер 50 Нышанов мектептерине футбол аянтчасын курган тарапка уруксаат кагаздары берилген эмес. Ошо архитектуралык иш кагаздары даярдалып, атайын комиссиянын кароосунун чечими менен уруксат берилгенден кийин курулуш иштерин башташ керек. Ал жерде ошол комиссия уруксат береби, бербейби, ал маселе ошондо чечилет, каралат комиссиянын чечими менен. Аянтчаларды курган жеке ишкер Айбек Султан уулу менен байланыштык. Ал курулушту жай мезгилинде бүткөрүү жана сентябрдан окуучуларга пайдаланууга берүү ниети болгонун билдирди. Ошол эле учурда документ иштери кечеңдеп жатканын айтат. Умес анан архитектура менен келишим түзөйлү деп эме кылганбыз. Ошол учурда жергиликтүү ишканалар такыр бошобой аткан. Биз өзүбүз деле барып жолукканбыз. Өздөрү айткан арык жата болуп калышкан алар. Мындай ооз экеле болгон. Анан мына бир жума мурда биз архитектура менен уже келишимдерди даярдап, уже мындай келаткан дүйшөмбү күнгө бүтүп калат деди. Ошол менен архитектураны бүтүрүп, анан УМС менен барып, кадимки келишим менен ал жерге арендасын төлөп, ошондой эле мыйзамдуу түрдө иш алып барууга даяр экенибизди билдиргенбиз. Эскерте кетсек, мектептин айланасындагы аянтча муниципалдык жер болуп эсептелет. Аны коммерциялык багытта пайдаланганда алгач уруксаат алынышы, ал эми курулуш үчүн алгач архитектуралык талаптар аткарылышы зарыл. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.